Саламатсыңарбы балдар? Бизде бүгүнкү өтүлүүчү тема дос күтүү адеби. Дос деген ким? Доско кандай мамиле кылуу керек деген суроо силерде да пайда болду. Келгиле анда ошол суроого жооп издеп көрөлү. Адамдар жалгыз жашашпайт. Анын айлана чөйрөсүндөгүлөрдүн ичинде достун өзгөчө орду жана ролу болот. Дос адамдын күчүнө күч, демине дем, кайратына кайрат кошот. Достун да түрлөрү болот. Мисалы, кыяматтык дос, бешикте болгон дос, жакын дос деп. Билесиңерби балдар? Дос адамдар үчүн алтындан да кымбат. Жакын досту эч бир байлыкка сатып ала албайт экенсиң. Ошондуктан балдар, досуңарды кадырлай, сыйлай билгиле. Жаман дос көлөкө сыяктуу. Күн ачыкта кутула албайсың, күн бүркөктө таба албайсың. Жаман достон ачык душман артык. Ушул сыяктуу макалдарды кыргыз эли көрүп билгендеринен сөз аркылуу кыска нуска айтып кетишкен. Досу жок адамды куурап калган даракка, өлүк денеге окшоштурган. Доссуз адам канатсыз куш. Демек балдар, досубуз бизге учаарда канат болуп бере алат. Достукту 3 түрдүү болот дешет. Жан дос, тил дос жана мал дос. Келгиле анда балдар, силерге суроо берейин. Доско кандай мамиле кылуубуз керек экен? Ооба, туура айтасыңар. Доско албетте аяр мамиле кылуубуз керек. Себеби дос ар дайым кыйынчылыктарда жардам берет. Бир дос экинчисине ар дайым жардам кылып, акчасын берет, баласын үйлөнгөндө, кызын чыгарганда, анын оор жүгүн көтөрүп, белине бел болот, арка бел болот, көзүн ачат, ар дайым жардамга колун сунат. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен соңуна келди. Анда эмесе мен силерге үй тапшырма берейин. Үй тапшырма биздин темага байланыштуу. Дос деп же өзүңөр каалаган темада дил баян жазып келесиңер. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө саламатта тургула.